Аскар Акаев алтын балалык реабилитациялык борборуна бөлгөн 1 миллион сомду кайдан алганын айтты. Өлкөнүн туңгуч президенти Аскар Акаев Чолпон Ата шаарында жайгашкан алтын балалык ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана балдар үчүн реабилитациялык борборуна которгон 1 миллион сомду Орусиянын илим изилдөө уюмдарынын федералдык агенттигинен грант катары утуп алган. Мындай маалымат super.kg порталы Аскар Акаевдин өзүнө байланышканыбызда белгилүү болду. Мен бул маалыматты ырастайм. Мен Орусиянын илим изилдөө уюмдарынын федералдык агенттигинен илимий грант утуп алгам. Ошонун 1 миллион сомун Чолпон Атадагы алтын балалык реабилитациялык борборуна котордум, деди Акаев. Чолпон Атадагы алтын балалык реабилитациялык борбору Аскар Акаевдин убагында тагыраагы 2000-жылдан 2005-жылга чейин Майрам Акаева жетектеген Мерин фонду тарабынан дубалы тургузулуп 2005-жылдан бери токтоп калган. Ал эми бүгүн 15-октябрда алтын балалык реабилитациялык борборун ишке киргизүү үчүн каражат топтоо боюнча кайрымдуулук марафону болуп өткөн. Анда биринчи айым Айгүл Жапарова сөз сүйлөп үй бүлөсүнүн атынан 500 000 сом берген. Ал эми алтын балалык борборун ишке киргизүү үчүн мамлекет башчынын фондунан 3 миллион сом бөлүнгөн. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Токтогул суу сактагычында суу сутка ичинде 11 миллион метр кубка азайды. Бүгүн 16-октябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард 247 миллион метр кубту түздү. Бул тууралуу электр станциялар ачык акционердик коомунун басма сөз кызматынан кабарлашты. 16-октябрга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 12 миллиард 247 миллион метр кубту түздү. Суунун орточо күндүк агып кириши секундасына 246 метр куб, агып чыгышы 377 метр кубту түзүүдө, деп билдиришти мекемеден. Кече 15-октябрда суу сактагычта 12 миллиард 258 миллион метр куб суу бар болчу. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Акылбек Жапаров президенттин администрациясынын түзүмү кайра каралып чыгат. Министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациянын жетекчиси Акылбек Жапаров администрациянын кызматкерлери менен жумуш кеңешмесин өткөрүп, администрациянын жакынкы келечеге карай ишинин негизги багыттарын белгиледи. Ал билдиргендей, президент тарабынан президенттик администрациянын негизги милдети деп мамлекет башчынын чечимдеринин аткарылышынын так көзөмөлдөнү камсыздоо коюлган мындан чоң жоопкерчилик тармактык министрликке жүктөлөт. Мен мамлекеттик кызматтын бардык тепкичтерин басып өткөм жана буга дейин президенттин жана өкмөттүн аппараттарында иш кандай жүргүзүлгөндүгүн билем. Иш процессин уюштуруу принциптерин ыкчам жана натыйжалуу чечимдердин кабыл алынышы максатында толугу менен карап чыгуу зарыл. Бир дагы документ президенттин администрациясында кептелип калбашы керек. Ар бир кызматкер кесипкөй сапаттарга ээ болуп, мамлекеттин келечеги үчүн командада ыкчам, мураттуу жана толук кандуу иш алып барууга тийиш, деп белгиледи Акылбек Жапаров. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, алдыда чоң өзгөрүүлөр турат. Масштабдуу социалдык, экономикалык, технологиялык милдеттерди чечүү зарыл. Аларды ишке ашырууда бийликтин бардык деңгээлиндеги республикадагы айыл өкмөтүнүн жогорку жетекчиликке дейре мамлекеттик башкарууга жаңыча мамиле кылуу талап кылынат. Жапаров президенттик администрациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилерин алдыдагы бир катар амбициялуу пландарын ишке ашыруу үчүн күч-аракеттерди бириктирүүгө чакырды жана чечим кабыл алуусун эпсиз жана натыйжалуулугу төмөн тутумунан баш тартып, жоопкерчиликтүү милдеттерди эффективдүү чече турган жогорку деңгээлдеги кесипкөй адистеринин турган мобилдүү жана ишке жөндөмдүү администрация түзүү мезгили келип жеткендигин белгиледи. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Эдил Байсалов Жириновскийдин милдетин аткарууга келгендей, деди бүгүн 16-октябрда Назар News маалымат агенттигине акын жана журналист Калдарбек Колубайтегин. Калдарбек агай Эдил Байсаловду айрымдар маселени тоо котер жерин айтты десе, кээ бирөөлөр мунун максаты башка дей баштады. Байсалов маселени кабыргасынан койдубу? Бул жигит бүгүн Орусиядагы Жириновскийдин милдетин Кыргызстанда аткарууга келгенде, президент же башка аткаминер расмий айта албаганды мына мынтип эле согуп салат. Негизи Байсалов туура нерсени айтып жатат. Болгону бир аз ороюура, кагазга оробосун ачыгыраак айтты. Бүттү. Оппозициянын катарында жиликтей да жарты жиликей болуп жүргөн жанында көптү билет. Ошо сумал бийликке каршымын дегендер чычалап жатышат. Баса бүтүнчүлөрдү деле бийликтин партиясы деп атап койсо болот сыягы. Анын катарында бүгүнкү спикердин жүрүшү эчтемкени билдирбейби? Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Салык кызматына жаңы төрага келди. Мамлекеттик салык кызматынын төрагасы болуп Алтынбек Абдубапов тайындалды. Тийиштүү буйрукту министрлер кабинетинин төрагасы президенттик администрациясынын башчысы Акылбек Жапаров 16-октябрда чыгарды. Расмий кабарга ылайык Жапаров жаңы төраганы жамаатка ошол күнү тааныштырды. Абдубапов салык тармагында 2011-жылдан бери иштейт. Буга чейин мамлекеттик салык кызматынын жетекчисинин орун басары болгон. Мурдагы төрага Ильяс Имамбетов кызматтан бошотулуп, финансы министринин биринчи орун басарлыгына дайындалды. Мамлекеттик салык кызматы финансы министрлигинин алдындагы мекеме. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.
УКМК чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен Өзбекстандын жараны кармалды. Мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өттү деген шек менен Өзбекстандын жараны кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 14 октябрда УКМКнын тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагына мыйзамсыз кирүү жана легалдаштыруу каналдарын аныктоого жана бөгөт коюуга багытталып жүргүзүлүп жаткан ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө жасалма документтерди колдонуп мамлекеттик чек араны мыйзамсыз кесип өткөн Өзбекстандын жараны кармалды. Өзбекстан Республикасынын жараны Орусиянын Санкт-Петербург шаарына Ош шаарына учуп келгенде МА аттуу кыргыз жаранын паспортун көрсөткөн. Кармалган өзбек жараны жазык процессуалдык кодексинин 98-беренесине ылайык УКМКнын тергөө камак жайынан убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул факты боюнча УКМК тарабынан жазык кодексинин 358-беренесинин 1-бөлүгү мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Азыркы учурда Кыргыз Республикасынын расмий документтерин мыйзамсыз даярдоо каналына тиешеси бар кызмат адамдарына карата тиешелүү комплекстүү укчам иликтөө иш-чараларды жүргүзүлүүдө. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаровду лампочкам деп алкыган аял президентке жолукту. Буга чейин социалдык тармактарда президент Садыр Жапаровду лампочкам деп алкыган аял президентти сагындым деп Бишкекке келген видеосу тараган. Гүлнара Назаркулова президент Садыр Жапаровго жолукту. Ал бул боюнча super.kg порталына төмөнкүлөрдү айтып берди. Бишкекке бир жылда 2-3 жолу келип турчумун. Пандемия болгондон бери эле коркуп барбай калгам. Бул жолу Бишкекке тойго баргам. Садырды энелик мээрим менен аябай жакшы көрөм, сагынам. Анан интернеттен көрүп ыраазы болуп калам. Балдарымды кандай жакшы көрсөм, Садырды дагы ошондой жакшы көрөм. Садырды көрүп каламбы деп өкмөт үйүнө баргам. Ал жакта митинг болуп жаткан экен. Балдар мени көрө калышып, лампочка жай экен деп жабалактап калышты. Видеого тартып дагы интернетке чыгарып жиберишиптир. Кабылдамада турган жигит эже эмнеге келдиңиз деп сурап калды. Садырга жолугуп бирөө алайын дедим. Эже президент иштеп жатат, бошобойт деди. Жолукмайынча кетпейм деп отуруп алдым. Ал жерге турмуштун оор сыноосуна кабылгандар көйгөйү көптөр барышат экен. Аларды көрүп алып кой эми кете берейин, Садырды ютубтан көрүп алам да дедим. Арча бешикке маанайым жок, барып жатып алгам. Анан депутаттыкка мандатын коюп жүргөн бир кайным ушунча келгенден кийин жолугуп кеттиңиз, сүйлөшүп көрөйүн деп чалып калды. Президенттин кабыл алуусуна кирип жатканда өзүнчө эле сүрдөдүм. Буга чейин эч кимден сүрдөчү эмес элем. Кабинетке кирип барсам эле Садыр ордунан тура калып учурашты. Сүйлөшүп отурдук. Садырдын жанында отурган адам аябай ыраазы болот экен. Мага жолук белек кылды. Анын жанында конверт бар экен. Ыраазы болуп кайттым. Ак үйдө отургандардын баары кичипейил жакшы адамдар экен. Ар ким ар кандай нерселерди жаза беришет. Аларга дейли мейли дейм. Алар жок болсо жашоо кызыксыз болуп калмакта. Эми Садыр Жапаровдун иштегенине убакыт беришибиз керек деп билдирди Гүлнара апа. Буга чейин Гүлнара Назаркулова Садыр Жапаровду кайсы убакыттан бери колдоп келерин айтып берген. Менин балам 4 айда абатта жүргөндө Садырдын атасы бир мечитке чай берип, мончо уюштуруп берип, балам абакта бата кылып койгулачы деп ыйлаган экен. Балам да абаттан келгенден кийин мага айтты. Ана Садыр ким экен деп сурап калдым. Балам мага ал жөнүндө айтып берди. Мен дагы 5 убак намаз окуганда Садыр түрмөдөн чыгып калсын деп дуа кыла берчү элем деген ал. Эске салсак, буга чейин садага болоюн, Садыр мени карап кой, чырагым лампочкам деп айткан видеосу тараган. Көп өтпөй super.kg порталына Гүлнара Назаркуловадан маек алган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Фарм компаниядагы коррупция министрдин тууганы кармалды. Саламаттык сактоо министрлигиндеги кызмат адамдары жана фарм компаниялык коррупцияга малынганы тууралуу кошумча факттар аныкталды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирет. Тактап айтканда, мурдагы саламаттык сактоо министринин тууганы СЖК фарм компаниясынын кызыкчылыгын лоббилегени белгилүү болду. Ал саламаттык сактоо министрлигиндеги кызмат адамдарына дарыларды дары-дармек менен камсыздоо департаментинде каттоо жана кайра каттоо иштерин тездетүү үчүн акча берип келген. 1-май райондук сотунун чечими менен СЖК УКМКнын абагына кармалды. Булак Nazar News KG. Эл чындыкты билсин.